менен куттуктайбыз ушу мечиттин жааматынын атынан. Анан кийин Алла Таала ушундай кудуреттүү, мээримдүү, ырайымдуу зат, баардыгыбызды жакшы көрүп, жоктон бар кылып жараткан зат, аял эркек кылып жараткан зат, мондай күндү жараткан зат, айды, жерди, жана ушу жер шарында эмнелер бар болсо бүт баардыгын жаратып, ушул инсан үчүн жараткан зат. Ал эми инсанды болсо өзүнө ибадат кылдырыш үчүн жараткан. Качан биз ушул Алланын каалагандай жашай турган болсок, Алла Таала бизди кайсы максатта жаратса, ошол максатыбызды аткарып жашай турган болсок, анда Алла Таала бизге бул дүйнөнүн жана ахиреттин бактылуулугун берет. Биз бул дүйнөдө убактылуу конок экенбиз. Бири-бирибиз менен ушул урушуп, талашып, нары бери дешип жүрүп, бул кыска өмүрдү келген максатыбызды аткарбай жашап өткөрө беришибиз мүмкүн экен да. Ошондуктан ушул бизге мынакей Алла Таала ушул Курман айт жана Ороз айттын мусулмандар үчүн эң чоң майрам кылып берген. Эми ошол майрамды ушул мындан кийин жылда ушул бала чакага оюн соогуп өткөрүп, ушу элдин маанайын көтөрүп, жылда мындан ары өткөрүп турайын деген максатта быйыл кичине иш башы кылып уюштуруп атабыз. Анан кийин бул эң иштин башында кичине кемчиликтер болушу мүмкүн. Ошол кемчиликтер болуп калса кечирим сурайбыз алдын ала. Бул бүгүнкү ушул майрамдык иш-чарада кичине баягы азыр эң негизги мамлекетибиз көңүл буруп аткан, элдин баардыгы массалык түрдө ошол ойноп машыгып аткан ушул футболго бир аз каражат бөлсөкпү деген ой болгон. Бунун баардыгы, каражаттын баардыгы ушул эле жердеги мечиттеги жана мечитке келип жүргөн мечиттин жааматынын атындагы балдардын дем билгеси менен, ошолордун каражаты менен уюшулуп атат да. Анан кийин ошол футболго бөлсөкпү дегенбиз. Анан кийин мынакей биздин ушул бүткүл дүйнөлүк деңгээлге балдарыбыз чыгып калды азыр. Анан ушул күрөшкө бөлсөкпү дегенбиз. Азыр ошого бирке да болсо ушу майрамдык маанайда бирке ошол мурунку күрөшүп жүргөн балдардын бирке күрөшкөнүн көрүп, жердеги кичинекей майда балдар дагы мен дагы ушундай болсом деген тилек, ой пикирлери пайда болобу деп. Анан кийин ушул андан кийин калганын ушул жерге күрөш, жарыш кылып, жана дагы чапмай болобу, ушундай бир кеңешип алып туруп, бир оюн соогуп өткөрсөкпү деген ой болгон да. Анан кийин ушул оюн соогуктар бүткөндөн кийин ошол жерден мечитте кичине чай уюштуруп атат. Ошол жерге барып, аял заттар деле барсаңыздар болот. Бул жактагы кичинекей кужурасына кирип сиздер ошол жактан чай ичсеңиздер, мечитке кирип эркектер чай ичип, ушул майрамдык маанай менен, ынтымак менен айылыбызда бир ушул майрамдык маанай түзүп, балдарга кубаныч тартуулап, майрамдык маанай тартуулап, бүгүнкү күндү жакшы өткөзгөнгө ошо Аллах мүмкүнчүлүк берсин. Баардыгыңыздарды чакырабыз, ушул жакшынакай болуп катышып, ойноп күлүп дегендей оюндарга катышып жана чай ичип, ошентип тарап кетсек иншалла. Ушу баардыгыңыздарды ошого чакырабыз. Алла ыраазы болсун.